Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн бир нерсе менен бөлүшүп кетейин дедим. Иштеген нерсени дагы. Бүгүн Дубайда акциялар саткан бир афганист бар. Офисине кирип калсам, атчан такымга басып келаткан чоң сүрөт турат. Бул ата бабалардын сүрөтү каяктан биздики десем, бул биздин ата бабалар, улак биздики дейт. Ой, каяктан бул силердики? Улак биздики деп баарын эле юрттан алып чыгып, Манас Ниязовдун кара дөөнүн ыргыткандарын баарын көргөз берип, түшүндүрүп бер, сен атаң Тоташта согушуп атканда биздикилер жылкы менен согуш көргөзүп койгон өзүн тарыхта. Таласта 751-жылы арабтар Кытайдар менен чабышып атканда биздикилер ат менен кирип жардам берип алган экен. Тарыхта бар, арабтардын мектебинде тарыхты окутат экен. Андан кийин Изникте Осмонский империя ала албай атканда бар биздикилер ата бабалар аттын үстүндө көргөзгөн да өзүнчө. Ошон үчүн айткан экен, ыйык бизге ат жалын айт бүзбөс дастанын атойын уткан кыргыздар Азиянын арыстаны депчи. Мисалы футболдон Бразилия болсо көкбөрүдөн дегенде Кыргызстанды элестетип калды. Биз башка спорттон билбейм, бирок көкбөрүдөн биз номер 1 муну мен мындай уверен эле айта алам да. Кыргыз айтат го, ат үстүндө төлөт, ат үстүндө өлөт депчи. Ошон үчүн көкбөрү бул Кыргыздын жүзү. Көчмөндөрдө деле 2016, 2017, 2018 качан көчмөндөр болгондо 90% ошо ипподром толгон. Баягы көкбөрүнү көргөн барат да. Мындайча айтканда, көчмөндөр оюну көкбөрү жок көрккө келбейт деген сөз да. Көкбөрү менен мурун айылдагылар арак ичип жүргөн болсо, нерсеге алашып жүргөн болсо, азыр бардыгы ат менен ооруп, ат багып, айыл өкмөттү арасында ойноп, райондор арасында ойноп, өнүгүү жолунда келаткан команда түптөлүп, буга канча акча коротулган азырчы, аттарга канча, жылкылардын баасы көтөрүлүп, жаңы иретке келип калганда, аттың капысынан кырсык болуп, мынакей капталдан келип урдуруп, бир улакчыбыз бул дүйнөмөн кош айтып кетип, жайын жаннаттан кылсын, албетте кырсык. Балким бул кырсык бардыгыбызга сабак болор. Себеби кээде көкбөрүнүн ушундай колдогон нерсени түшүнбөстөн, балким район болуп, область болуп, кыргыз болуп туруп, бири-бирине жазган комментарийни окусаң, эми кейбей коюшка болбойт. Андан тышкары ошо Аламан оюнда жакында видеолор чыкты, машинени тебелеп, тоо ташты аралап, сууда агып баратканын көргөндө эми анча-мынчалар эми мындай көкбөрүгө кызыкпагандар мындай жакшы сөз айтпаса дагы мындай жиркенип калат экен да. Ошол жактарда дагы бир мындан кийин ойлойм, бир ушу тийиштүү органдар, ушу федерация менен ушу правиланы түздөп, тегиздеп, ошону урдурбай турган кандай жеңил жолдор. Албетте көкбөрү адамдын өмүрүнө турбайт. Миллион көкбөрү болсо дагы бир адамдын өмүрү өйдө турат. Ошондуктан ошону коопсуздукта алдына алып, чечим чыгарып, ушу көкбөрүнү дагы улантабыз деген ой бар. Себеби көкбөрү чынында бул көчмөндөрдүн оюну, кыргыздардын оюну, биз бул улуттук оюн. Ошон үчүн Кудай буйруса, келечекте кандайдыр убакыттардан кийин көкбөрү сөзсүз уланат деген ишеничтебиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.